Урматтуу Алмазбек Акынжанович, жаңы ордуңуз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кудай буюрса сиз менен жогорку кеңеш менен биргеликте тыгыз иштейбиз деген чоң үмүтүбүз бар. Мен эми сиз бюджет комитетинде көп отурдуңуз, бюджетти өтө жакшы түшүнөсүз, өзүңүз билесиз. Мына кече Нарын областында кеңеш айылындагы контейнердеги мектеп жөнүндө соц тармактарда өтө каттуу талкуу жүрүп кетти да. Ал эми бул коомдук пикир менен өкмөт эсептешип туруш керек да. Ушул боюнча конкреттүү кандай чара колдонулат өкмөт тарабынан? Эгерде ашар жолу менен биз ушул курабыз деп коомчулук көтөрүлүп чыгыптыр, ушул боюнча кандай чечим кабылат? Ошол боюнча жооп берип койсоңуз, анан ушул мектептер боюнча өзүңүз билесиз, мына Саат өнүктүрүү банкынан 30 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Бул 2016 жылы бөлүнгөн. Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турган учурда макулдашуудан өткөн да. Акча каражаты бүгүнкү күндө турат. Эмне үчүн 3 жылдан бери курулбайт? Эмне үчүн тендери мисалы үчүн өттү деп угабыз, башталбай турат да. Буга ким күнөөлүү? Биз мына мамлекеттик курулуш агенттиги сурасак, бул Минобразованияга, билим берүү министрлигине мындай түртө салат, билим берүү министрлиги мамлекеттик курулуш агенттигине түртө салат. Мындай болбойт да. Ал жерде 30 миллион доллар. Мындайча айтканда 21 миллиард акча. Биздин баягы жалпы бюджеттен бөлүнүп аткан, билим берүү тармагына бөлүнүп аткан акча каражаты. Эгерде ушул иштер эртерээк бүтүп, бул мектептерде эгерде мындай мөөнөт менен караганда 1 сентябрга чейин курулуп, 27 мектептин баары курулуп бүтүш керек эле да. Ким күнөөлүү? Кандай чара колдонобуз анын үстүнө? Бул акча каражатын колубузга таштап, жогорку кеңеш ратификациядан өткөрүп койсо, анан кийин эмне үчүн токтоп турат? Бул мектепте 1 сентябрдан бери 27 эмес, ал тендер өткөндөн кийин 30дан ашуу мектеп курулуш керек эле. Ал мектептерде 1 сентябрдан баштап балдар окуп калыш керек эле. Эмне үчүн мындай узакка чозулуп кеткен иликтеп билип койсоңуздар. Ким күнөөлүү боло турган болсо, Мухаммедкалый Түйшекеевич өзү мындай чарасын көрсүн, же болбосо так айтып койгула, бул күнү башталат, мына бүтөт депчи. Биз бул баягы сүйлөшүүлөрдү 2013-2014 жылдан бери көтөрүп келебиз да. Мына Асылбек Шарипович менен биз ушул Жидда шаарында жолугушууда, Рият шаарында жолугушууда ушул маселелер көтөрүлгөн. Ушуну тездетип койсоңуздар.